Мен эме менен ушул прототип түзгөм, мындай примерный, өзүм жанагындай сайттарды карап, изилдеп, кайсы жер жагат, кандай жакпайт. Именно ушул онлайн консультация болгон сайттар эмнесине басым кылат, ошолорун карап, анан жаккандарын алып, жакпагандарын мындай коюп ушинткем да, анан башында мындай эле түзүп койгом, эчтекесин жазбай элечи, анан Олжогай менен пятница эле кезигип, анан кирип эле айтты, эчтеке түшүнүксүз экен, баарын жазып чыкпайт белең деп, анан мондай кылып жазгыла деди да, полный прям. Мына биз азыр монтип прототип түздүк да, мондай кылыпчы, мына мисалы могул жерде башкы бети болот, анан анын биз жөнүндө болот, дарыгерлер жөнүндө болот, кызматтар, то есть услуги да, кызматтар жөнүндө болот, ыктыярчылар, жанагы IT эмнелер эле, IT волонтерлор, анан врачтар волонтерлору болгон ошол ыктыярчылар деп ошол жака баары кирет да, анан байланыш контактылар, то есть ушул сайттын контактылары болот да ошол жакта, анан ушуларды полный мындай жазып чыккыла деди да, түшүндүрүпчү. Онлайн консультацияны мен мынтип эме кылып койдум. Ичине киргенде, мисалы, каттоо болот, ошол онлайн консультация киргенде басканда ушул бет чыгат, каттоо деп чыгат, аган деген аты жөнүн, тууган жылын, жашаган жерин, электрондук email почтасын, анан колдонуучунун ойлоп тапкан сырдуу сөзүчү. Сыр сөзү болуп калабы? Сыр өзү деп койтурмун. Сыр сөзү ушул жерге коюлуш керек, өзү придумывать надо да. Анан оору тууралуу өзү көйгөйүн жазып туруп жөнөтөт. Жөнөткөндө уже регистрация болду да бияктачы. А бул жөнөтүлгөн сообщение болсо эмеге кетет да, ошол сайттын аркы админный частине кетет бул. Анан ал жерден бирөө админ болуш керек да, ал жерде бирөө карап турат да, эмне оору боюнча, ошол кайсыл оору көйгөй болсо ошону ошол докторго жиберип эле ушундай вопросторду эме кылат да, чечет. Анан ал жерге регистрация болгондон кийин бул жерде колдонуучунун жеке кабинети ачылат. Ал жака мен айтып аттым эле го, жанагы дарыгерлер менен, то есть булар онлайн консультация кылат, анан кылгандан кийин алар айтат да, могун түшүп, жанагындай анализ тапшырып алып кел, либо сиздики аябай оор экен, сиз деген мындай деп өзүнүн жыйынтыгын айтат. Анан ал көрүш керек да баары бир докторчу, эмнеси ооруп атат. Кээ бирөөнүкү ооба ичи ооруй берет, бирок башка жери ооруп аткан болот, либо бели ооруй берет, бөйрөгү ооруп аткан болот дегендейчи. Анан ошондой жыйынтыктарды алып келет, анан бул жерге жүктөйт да өзүнүн. А бул жерде өзүнүн полный өз жөнүндө там паспорт эмне деген баардык документтери болот да бул жерде. Эмне дегенде биз, то есть докторлор, биз мындай эме болушубуз керек да. Ошол адам действительно ошол адам ооруган, мындай ошол именно ошол адам экенин көрүп, мындай, чтоб кийин бирдеке болгондо тапкандай болгондой болушубуз керек да. То есть мошенничество болбогондой болушубуз керек да. Анан жеке документтерин надо предоставить да, баары бир. Анан уже түшүп келди, анан бияка PDF менен анализин жүктөйт да бул жерге. Анан дарыгерлер муну ушул эле кабинеттен алат дагы, анан алып туруп могул жерден муну карайт, анан бул жерге жазышат да. Экөө ошондо колдонуучу менен, этот пациент менен дарыгер ал жерден маек кылат. Меники ушундай, сиздики мондай анализ экен, мондай экен, тиндей экен деп туруш
жерге жазат да. Бул личный кабинет болот. Бул жерде бул жери болсо как артына деген өзүбүз жасашыбыз керек да, мындай фото кылыпчы. Бул жерге долбоор жөнүндө кыскача маалымат, анан бир сүрөт могул жерге коюшубуз керек. Анан бул жер как эме сыяктуу болот да. Карусель болуп калабы. Ой, нет. Сейчас эмне эле? Бутстрапта бар го, эмне эле? Унутуп калдым азыр. Айылат да, короче, тиги. Короче, могу өтүп турат да, ал артына биз бир 2-3 сүрөт эле 4 сүрөт коюшубуз керек да, жакшылап мындай жакшы сүрөт жасап. Могул жер болсо, могул невролог, терапевт, педиатр, гинеколог дегендер болот. Буга киргенде бул жерде полный информациясы болот да, мунун ичинде. Айзада же өчүп кой. Карусель деген ал могул да, карусель. Или могул эмне эле? Унутуп калдым азыр. Могул карусель болот. Мындай бияктан өткөрүп, анан невролог, терапевт, педиатр, гинеколог, дагы бирдеке дегендер болот го. Ошол боюнча бияктан тандап туруп, өзүнө керектүү жерин, баласы ооруп атса педиатрга кирет. Киргенде мондой болгон эме ачылат да. Ал жерде мондай бир эме ачылат, то есть страницачы. Анан неврологдун ичинде, мисалы, ушул жерде ар бир ушу неврологко тиешелүү дарыгерлер баардыгы списогі болот да. Анан мына могул жерде болот да, мисалы, ошол невролог бул аты мындай деген ушундай список болот. Анан бул жерден алып биякта отзывтар менен кандай иш жүргүзгөн, ошонун баардыгы жазылат. Кайсыл жерде именно биздики деген азыр дүйнөлүк болуп атат да, дүйнөлүк эмес эми мындай Европа, там Германия кошулуп, анан бул жерде кайсыл жерден полный эмеси жазылат, ушул жерге кирет дагы. Анан врачты тандап, анан услугасы канча, биякта полный эмеси жазылат. Анан ошону тандаганда могул жерге келип түшөт да, өзүнүн кабинетинечи. Ошол бул жер ошондой. Анан бул жерге болсо биз аркылуу айткан адамдар болот, кичинекей балдар болот, ошолорду жаңылык кылып чыгарып турабыз да. Или дагы башкача бир услуга болуп калды деп, мындай бирдеке бир жаңылык болгондо ушул жерге коюп турабыз. Могул жерде эмен бар беле. Бул жерде WhatsApp, биякта 118ге чалган эме. Дүйнө жүзүндөгү мыкты дарыгерлер, то есть биздин ушул сайттын ичиндеги мыкты дарыгерлердин фотолорун коюп коебуз да, көрүшөт, жылдыз чагылып, анан ушуларды көрүп отзыв жазышат дегендейчи. Бул жерге болсо дарыгерлер менен, то есть пациенттер үчүн суроо жооп да. Биякта кээ бир незначительный мындай оорулар болот го, могул жерим ооруп атат, момундай болуп атат, или ушундай бир могул жерим моундай болуп атат, мояк монткенде кандай болот деп симптомдорун айтканда, бул жерден дарыгер менен бейтап, то есть пациенттер сүйлөшө берет да. Бул жерден мындай болуп атат, мынтип дегенде ошого жооп берип, тиги эмелерчи, дарыгерлер жооп берип, мондай кылсаңыз, мондай кылсаңыз мондай туура болот, или ушинтип өзүңүзгө барак дейп личный кабинет ачып, ошол жерге баардык эмелериңер жүктөшүңөр керек деп консультация кете берет да бул жерде.
Анан бул жерде болсо биздин демөөрчүлөр да бизге жардам берген. Мисалы азыр бизден бир бала ооруп эле ушундай акчасы жетпеген болсо, биз ошол чөйрөгөбү же ушул ашаргабы кайрылабыз да. Ушундай болуп атат. Акча керек болуп атат депчи, ушундай биз деген ушинтип акча чогултушубуз керек деп аларга айтабыз. Анан биздин жана кимдер Айдана же дагы ушундай известный адамдар барго, ошолорго айтып, анан акча чогултуп, ушундай бир фонд ачып туруп, акча чогултуп, анан ошол баланы если жакшы алып айыктырып кетсек, могул жерге чыгарабыз да. Анан бул жерде болсо YouTube өзүбүздүн каналыбыз болот. Бул жерде эме болот, эмне эле? Instagram, Facebook, чтоб баардыгы билиш үчүн ушул сайттычы. Ушул сайтты билиш үчүн баардыгын жайылтып, что оңой биздин сайттан көп мындай полезный эмелерди ала аласыңар деп биз ушул эмелерге сайттар, то есть сайттерге киргизип айтсак болот да өзүбүздүн эмелерибизди. Ошол кандай силердин сунуштарыңар бар? Ушул боюнча кайсы жери туура эмес деп ойлойсуңар, ошол боюнча айта бергиле. Ошону чечели деп мен силерди чакыргам да. Кандайсыңар, мырзайым? Кандайсыз, айчым? Кандайсыздар? Мен эмнени сурайын дедим эле, когда вот жазат атасың го өзүнүн оорусунчу. Ошол общедоступный болобу или только өзүнүн кабинетинде белгилүү болобу? Өзүнүн эле кабинетинде негизи деген айтылат го, мына оору тууралуу көйгөй деп бул жазганда өзүнүн кабинетинде эле өзү башка эч ким көрө албайт да. Негизи айтылат го, медицинада бирөөнүн оорусун айтып эле ушундай болбош керек. Да, ошо медицинский секрет бар да өзүчү. Бирөөнүн оорусун экинчи эмеге айтылбайт. Анан бизде кыргыздарда деле баягы тууган тушкандардан оорудум деп айтканда эмне болушат го мындай. Көп айта беришпейт. Туура. Ошого айтканым, өзүнүн кабинетинде эле болобу же общедоступный болобу деп. Если общедоступный болсо, көпчүлүгү жазбайт деле коет да сайткачы өзүнүн оорусу тууралуу. Ооба, ошо айтып атам го. Могул жерде деген, могул жерге деген жана незначительный болот го. Бул жерим аллергия болуп атат, или ангина болуп атат, или коронавируста кандай айыкса болот деген сыяктуу суроолорду могул жерге жазат да. Мындай незначительный, мындай онкологический именно болот го, ушундай инфекционный ушундай эмелер, вирусный оорулар болот го, ошолорду личный кабинет менен жазат да, өзү тууралуу. То есть оорусу тууралуу өзү регистрация кылып, анан личный кабинет ачып ошол. Тихо. Менимче ал жака деле просто статьяларды чыгарып койсо болсо керек. Как вылечиться? Просто ангина деп туруп эле, ангина жөнүндө полный айтып симптомдорун. И кандай леченияларды кылса болот экендиги. Типа советы, да? Да, статьи, просто статья деп элечи. Саламатсызбы, Азамат агай? Саламатсыздарбы? Аябай катуу дискуссия болуп окшойсуздар да. Жакшы иштеп аткан окшойсуздар. Мешать эткөн жокмунбу? Жок. Мен келип силерди обламать этейин деп атам кайра. Биз сизден сурап кетсек болобу кирген моменттен пайдаланып? Биздики деген ушундай болот да, бирок менин оюмча кээ бир нерселер могул жерден ашыкча болуп атабы деген ойда. Мындай минимализм менен жасаш керек. Минимализмден мурунчу силер азыр жаңы функцияларды киргизип атасыздар да. Врач менен пациенттин ортосундагы бир какой-то бир функциялардычы технически жасалып турганчы. Анан биз аны жасай турган ресурстарыбыз жок. Аны ким жасайт? Андай нерсени биз жасай албайбыз. Бизде бэкэндчиктер жок. Биз максимум дизайн тартып туруп верст кылып койсоң, андан кийин токтоп калат да.
анын баары жазылган бэкэнд керек, анын баарын текшергенде өөлө көп ресурс керек да. И, во-первых, человеческий ресурс, во-вторых, временной да. Ошондой адамдар табыш керек. Жасаш, то есть эве оор да, көп убакыт кетет анын баарын жасагангачы. И то ошол жасап бүткөндө колдонбойбу да белгисиз да. Анткени биз вообще азыр бизде клиенттерибиз жок, врачтарыбыз жок, өзүбүз менен өзүбүз эле бир нерсени ойлоп таап туруп эле жасап койсок, вообще эч кимге кереги жок нерсе болуп калышы мүмкүн да. То есть работа жөн эле убакытты кетирген болсо, жөн эле изилдеп, жөн эле неметкенчи. Анда биз деген эмне кылышыбыз керек? Биринчи азыр деген биз Google формадан таблица, то есть анкета, то есть тестирование түзүп туруп, анан ошо менен элге жайылтып, ошонун жыйынтыгы менен чыгарып көрөлү беле? Жок, азыр мен силерге эң жөнөкөй эле Notion'дан неме ачып бербедимби? Бүгүн тамен жазып койдум, medjardam.com депчи. Эми силер Notion'да жазып аткан нерсеңерди, который элге көрсөтө турчу нерсеңерди чыгарып коюшуңар керек ошол жакачы. Medjardam деген эмне деген проект. Ошол жазып турбайсыздар, org Medjardamдачы. Ошону тигил жакка тигил страницага чыгарып туруп, командаңарды чыгарып, анан эмне идеялар жасап атасыңар, ошолорду чыгарып коюшуңар керек, и все. Ошол жасаган нерсеңер как раз ушул спринттеги жетиштүү да. Ушул спринтте жасап аткан нерсеңер жетиштүү. Ошону азыр могул жерде турганды, үстүндө күздеми medjardam kuzdemi.com деп турбайбы? Ушул жакка чыгарыш керек да. Ушул немени URL'ды браузерден алганда ушул страница чыгат. Сайт болуп чыгат. Домен бар да? Домен ушу кошуп койдук. То есть мону деген ушуну биз тияка чыгарып көрөлү беле? Жок, муну эмес. Силердеги жанагы Notion'да жазганыңардын кээ бир блокторунчу. Могул жактагы. Могул жердеги. Мол тексти, ушул тексти астында үчөө командаларды, биздин максат ушундай сыяктуу нерселерди чыгарыш керек да. Уже силердин командаңар түзүлдү. Бирок силер азыр жасап аткан макет дагы жаза алмакта, по идее, азыр эмес, кийин жаза алмак, бирок если силер жасап койсо, ошондой убактыңар болсо, аны деле жасай берсеңер болот. Без проблем. Просто биринчи Notion'да бүтүрүп алыш керек, бул биринчи задача, ушу спринттин задачаларынан болчу да. Силер как бы өзүңөрдүн ресерч кылдыңар, өзүңөр миссия жөнүндө жаздыңар, команда топтодуңар, структурасын жаздыңар, башкы бетин жаздыңар да, кандай болот депчи. Эми ошол башкы бетин азыр Notion'да эле типа ыргытып койсоңор болот да, какой-то частьтарынчы, силер жөнүндө, команда жөнүндө депчи. Вот, ошол даяр болгондо биз эми немелер менен иштеп баштайбыз. Врачтар менен, врачтардын списоги менен, башка айтишниктер менен, башка командалар менен иштеп баштайбыз. Анын үчүн биз акырындап уже немеден чыгып баштайбыз, Discord'дон чисто уже отчет берип, башкаларга эмне кылып атканыбызды көрсөтүп турганга эле жазып турабыз. Или Discord'дон бирөө керек болсо, ошол жөнүндө жазып турабыз. Өзүбүз болсо азыр баарыбыз чыгып туруп Telegramга кетебиз. Telegramда ушундай неме бар. Команда бар. Бирок Telegramга кетиш үчүн бизге алдын ала жолугушууларды жасаш керек да. Өзүбүздүн, то есть долбоор жөнүндө айтып бергендейби? Өзүбүздүн долбоор жөнүндө айтып бергенде, что биз ушул күздеми боюнча жардам фокейжинин экинчи версиясын жазып атабыз, Medjardam келгиле чогулалы деп туруп, ошол чогула турган адамдардын баарын кошуш үчүн биз пиар компания кылышыбыз керек да. Өткөндө биз кылбадык, Жерене менен азыр дизайнер чакыргандачы. Ошондой сыяктуу Medjardam деп пиар компания кылабыз, анан ошол адамдардын баарын Telegramга алып келебиз. Анан ошолор менен кайра ушул Notion'да процесстерди сүйлөшүп баштайбыз да, кандай кылабыз деп болчу. Бирок ага чейин мен айтпадым беле, биз деген даяр нерсени колдонобуз депчи. Биз даже ошол даяр нерсени колдоно турган процесске да жете элекпиз. Азыр силердин процесс Notion'да страницасын жасап коюу, анан барып даяр нерсени издеп баштайбыз. Балким силер жасап аткан нерселер уже даяр. Просто ошону биз издеп,
табып, аны текшерип көрүшүбүз керек. Иштебейби депчи. Что биз анын баарын үстүнө жазып отурбагандай кылыпчы. Анан ошону истесе, ошону кошуп туруп, которуп туруп, анан чыгарып коебуз, анан көрсөтөбүз. Мына биз ушундай нерсе жазып атабыз. Силерге керекпи? Давайте ушуну чогуу жасайлы депчи. Биз болсо как айтишник катары жасап беребиз, силер как медик катары кошуласыңар, и ошентип Кыргызстанга жардам беребиз деп ушуну презентация жасайбыз да. Хорошо. Анан ошолор аркылуу жасайсыз да? WordPress аркылуу жасайбыз. Анан ошону жасагандан кийин, если бизге каражат керек болуп атса, анан через ашарчы болуп атат. Азыр дегенчи, могу логотип боюнча такыр у нас вообще эле аксадат да, логотиптен мындай жакшы дизайнерлер болбой, жакшы эмелер чыкпай атат да. Ушул боюнча башкаларга кайрылсак болобу? Логотипти көрдүм, чындап эле кээ бир моменттер бар экен, типа окшошо турганчы. Бирок опять же азыр немени көрүп алсак, даяр жана шаблондорду көрүп алсак, балким ошол шаблонго туш келе турган логотиптер чыгып калат, ошону колдонуп кетсек болот да. Азыр ошондуктан силер максимум жана ресерч жасагандарыңарды өзүңөр мек жардам эмне жөнүндө ошолорду Notion'га жазып, чтобы интернетке чыгара тургандай кылыпчы. Ошону жасап алып туруп, анан чыгарсаңар, анан бизде ушул спринттин аягында спринт ревью болот да. Ошондо көрсөтөбүз да. Мек жардам деген ушундай проект. Мына сайтына кирип окусаңар болот. Бул болсо ушундай нерселер жасалат деп пландалып жасалган. Бизде ушунча команда киши бар, биз ушинтип иштеп атабыз. Мына бул биздин неме сайтыбыздагы материалдар, келип окусаңар болот депчи. Анан бул жакта мисалы биздин немебиз болот, инстаграмыбыз болот, там еще бирдекебиз болот. Деп ошол моменттерди сүйлөшүп, ресерч кылып, неметип кетсеңер болот да. Ошолор жазып берсеңер болот. Анан ошолор даяр дегенде, анан мен дальше айтам да, давайте могул жактан шаблон издеп баштайбыз депчи. Ато азыр силер дизайн тартып туруп мага дизайнды көрсөтсөңөр, биз ал дизайнды все равно версткалап албайбыз. Версткалап киргизе албайбыз. То есть совсем 3-4 спринтке алдыга чыгып кеттиңер да. Анда биз могу Notion деле жасай берели, ичин мындай коздоп, там максаттарыбызды жакшылап жазып, именно вот сайттын структурасын типа мындай примерный кылып да. Бул жерге эмес, жана страницанын ичине да. Ичине, монун ичине. Чисто биздин командный эле должен, а бул ичине болсо уже башкаларга көрсөтө тургандай проект жөнүндө деме да. Страница. Мактап жактап жазышыбыз керек экен анда. Немелерге кирдиңер да силер ресерч кылыпчы, ошол киргенде аякта жазылып турат да, эмне жөнүндө проект, кайсы командалар иштейт, жазылып турат го обычно сайттарда. Ошондой сайт болот да, буяк примерночи. Окей. Хорошо. Анда ушуну жасай берели, биз тияка көп көңүл бурбай ушул жерде. Анан мисалы тексттер азыр немеге домайнге кирсеңер kgde.eu/corona баягы эски сайтчы. Фокежиден, жардам Фокежиден. Жардам Фокежи. Сейчас могу жерде бар го. kgde.de. Ушул сөз ушундай кылып жазышыбыз керек да, урматтуу кыргызстандыктар. Ушул жактагы тексттердин баарын бир жака көчүрүп алгыла. Анткени ноябрдан баштап могул домайн өчөт. Бул тексттердин баары жоголуп кетет да. Могул жакта үстүндө жана немелерди издейбиз деген формалар бар. Волонтерлорду издейбиз. Бул тексттердин баарын жазып алгыла да, кайра башынан жазып отурбайчы. Notion'га жазасызбы же ушуну жака чыгарып аласызбы же бир жака сактап алгыла да. Хорошо. Как раз домайн өчөт. Мен командага барып айтам, биз ушинтип домайн өчтү, баары бүттү. Биз эми экинчи версиясын жасап баштадык. Жаңы команда менен ким кошулат, добро пожаловать деп туруп, анан баарыбыз телеграмга кетебиз. Хорошо. Негизи эле жөнөкөй жасалыптыр да, могул сайт. Аябай. Сонун. Суроолор болсо, команда суроолор барбы? Силердин идеяңар жакшы колдойм, просто ал күзүндө жетишпейбиз аны жасагангачы. Ошо жасап көрөлү, анан если дальше адамдар колдосо,
көп врачтар колдогусу келбейт да. Анткени алардын жумушу оор. Врачтардынчы кечке чейин иштешет, еще үй-бүлөсү бар, анан еще башка бирөөнү консультация кылган, еще бекер консультация алган немеде. Дежурстволору бар алардын. Эгерде хирург болсо там срочно чакырат, врачтардын жумушу оор да негизи. Ошондуктан если бизде консультация бере турчу врачтар жок болсо, анда биздин сайт вообще кереги жок болуп калат. Абайлап иштеш керек. Биринчи эле. Жөнөкөй прототип кылып анан неметип көрөбүз. Конечно, вообще жок, эч ким жардам бербей дебейт болуш керек, акырында чогултабыз, керек киши болсо да. Анан если бирөөлөргө неметпесе, анан каражат чогултуп төлөп берип тургандай болот деген, например, пользовательдер өзү консультацияга төлөп берип тургандай. Мындай биз муну баштайлы. Onun için. Бирок опять же, смотри, сен эгерде жанагы немени жазып атпайсың, дизайндычы, ал да керек да. Допустим, сен азыр бөлүшүп алсаң болот. Командада 8 киши болсо, сен айтсаң болот, давайте мен дальше дизайн тартып планта берейин, үзүлдө кылып депчи. Ким Notion жасайт деп туруп бирөөнө мисалы берсең болот. Notion кичине анча-мынча үйрөнгүсү келгендер или жасап аткандарчы. Ошо уже бар да Notion, ошол менен жакка бияка компоновать этип койсо болот да. Как раз бир эки киши Notion жасай берет, сен ошо дизайнды дальше жасай бересиң да. Бөлүшүп алсаңар тоже параллельно кетет да. Бирөө Notion жазып атат, бирөө дизайнды жазып атат, анан дизайнды бирөө верстка кылып атат, а бирөө болсо WordPress 3 параллельдүү задачаны кылып кете берсең болот экен. Баарыңар бир задачаны карап отура бербейчи? Мен ошо WordPress менен иштеп көрсөм деген мурунда отуруп карап көргөм да, бирок ичине киргенде көп нерсесин түшүнбөй башында, такыр түшүнбөй анан азыр кичине мындай түшүнүктүүрөөк, анан ошо менен иштеп көрсөмбү деп ойлоп аткам да. Что бирөөлөргө берип көр, мисалы биякта активныйлардан Айзада, Айжамал эже, Айзада эже. Ошолор силер кандай дейсиздер? Notion алып жасай аласыңарбы? Дальше жасап көргүлө. Айжамал эже жакшы билет. Мурзайым болсо, там дизайн жасай берет. Силер дизайн жасабасыңар. Дизайн жасар анда бөлүшөсүңөр. Саламатсызбы агай? Саламатчылык. Сиз айтып атпайсызбы, баягы врачтар баш тартып коюшу мүмкүн депчи. Анан ошол боюнча министерствого кайрылып көрсө болбойбу? Мисалы, врачтарда мен билишим боюнча бандай рейтинг бар да. Ошо кошумча айлык алышат. Анда баягы несинде какой-то ооруларды лечение кылган болушу керек. Ичөткөк, анан дагы 1-2-3 кардиологический жакта. Азыр чуркап атканга не болуп калдым, уже адышкабы. Ошону министерствого кайрылсак баягы кошуп кое албайбы дегеним, баягы сайтта мисалы монча адамды обслуживание кылыш керек, несин консультация кылыш керек дегенчи. Ошону да киргизип койгонго. Министерство кайрылса болот, бирок ага кайрылгычакчы биздин өзүбүздүн страницабыз болуш керек. Биз ким, биз эмне кылабыз, эмне кылып атабыз, эмне деген пландарыбыз бар. Анан биз мисалы окей министерстводон макулдугун алсак, анда бизде как уже больнойлор болуш керек да. Анда биз айтып көрсөтөбүз, мына биз ушундай сайт жасадык, ушунча больной кайрылды, бирок врачтар жетишпейт, бизге там неме бергиле деп, ошондо кийин келет да, как раз. Силер ошол идеяны заголовокко жазып койсоңор болот да, ага чейин биз өзүбүздү тааныштырыш үчүн как раз сайт керек да. Айтабыз, биз ушул күздө мед жардам командасы күздө алкагында айтышыктар отуруп алып, ушул медицина жөнүндө бир нерселер жасап атабыз. Бекер, пока эч кимден акча сураган жокпуз. Давайте бизди колдон жазып алсаңар болот. Эгерги чекти өзүбүздү как раз представлять этишибиз керек да. Ошон үчүн жанагындай Notion страница керек.
Эң жөнөкөй деген. Анткени силер макетти тартып алып бара албайсыздар. Ушундай макет тартып. Ага чейин как раз эме жөндөй керек да. Ким билсе эмне кылабыз деп ушундай. Вес кыла турган. Бирок жакшы ойлоп атасыз, ооба, туура жөн атасыз. Биз даже жардам фокижини көрсөткөндө министерство ооба макул жардам беребиз деген ошо мен жок болуп кеттим да. Кандай бүтүп калды. Айжамал Самибаева, аябай активдүү катышып жүрдүңүз белемчи? Жоголуп кеттиңиз го? Жумуш көп болду. Могу неделя агай бир аз ооруп калдым, ошого жоголдум. Азыр кайра не кылып атам. Өзүмдүн неме түшүп атамын. Аватарда көрүп эстеп кеттим. Жакшы. Биякта Жамбулатова Айжамал эже жакшы билет ушу Notion'ду. Аябай жакшы билет ошол Айжамал эжеге берсек дейт. Айжамал эжемди алдыңыз Notion'ду. Карап көрүңүз. Баар нерселерди иргитип, которуп. Агай, могу мед жардамынан сырткары дагы бир суроо берсем болобу? Ушул жерден азыр. Вот. Заман деп тарых боюнча дагы бир небес бар го? Ошону азыр эки адам алып баратат, бирок эмнеден башташын угулуп атам? Угулуп атам. Эмнеден башташын билбей жатышат да, ошону айтайын дедим эле. Discovery'de көбүнчөсү тарых жөнүндө кызыктуу нелер болот го, передачалар. Ошону эле кыргызча которуп не болсо болобу же? Бизде канал бар уже, кайсы видеолор которуш керек. Мен айткам эртең менен бүгүн дейлидим. Ошол каналда эле кантип которсо болот, бир видеону алып эле которуп башташ керек. Ошол которуп баштаган процессин жазып башташ керек. Ким которот, кантип тексттер жасат, ошолор жөнүндө задачалар коюп, вопросторду коюп, ошолорду решать этиш керек да. Анда Айбек байкеге эмне кылышым керек экен, кайрылышым керек экен да, эмне жардам керек деп. Ооба, Айбек в курсе, ал команда чогултуп албай атат. Бирок уже эмес идеялар болсо эле ошол Notion'га, Trello'го жазып, неметип бериш керек да, процесстерди коюп, биродон тартып, мисалы, мындай кылабыз, тигиндей кылабыз деп. Башында жазышканбыз ошо Notion, Trello'го, кийин экөө тең жоголуп кетишти да, вроде анан ошого сурап атканым. Может, ошодон которуп жасай беребиз. Ал жакта неме экен, бир убакытта чогула турган команда эмес экен, ошондуктан бири-бирди күтпөй эле, бирөө жазап кетип, комментарий калтырып кетет, экинчиси келип окуп, жазап кетип, комментарий калтырып кетет, ушундай процесс кылса болот да. Анда Айбек байке менен сүйлөшөйүн аны. Макул, рахмат агай. Если что, немеге кирсеңер, Ашарга кирсеңер, Ашарда CGM Research бар. Ошол research немесин карап көрсөңөр, биродо ошол жакта сону жазылган да. Юзер келгенде эмне кылат, кантип, ошондой сыяктуу эле кылсалар болот. Мисалы, бир видеону которгондун CGM-ин кантип которобуз, ким которот, кайсыл жерден кандай тексттер жасаш керек, ошону мындай шаг за шагом жазып чыксаңар көрүнөт да, каяка кимдер керек экен. Хорошо, рахмат агай. Агай, саламатсызбы? Саламатчылык. Айзада чистилер анан эсилейм. Агай, мед жардамдан сырткарда бир суроо берип алайынчы. Ушу мед жардамдыкын сайтын пока анда жазабай турсак, анда башка долбоорлор деле ошондой да, мен мисалы үчүн кей кыргызча подкастты деле анда ошо Notion'ду толтуруп турабыз да. Ошол Notion'ду толтуруу деген как раз сайт жасоо деген сөз да. Просто эң жөнөкөй да. Типа совсем жөнөкөй. Силер Notion жазган билесиздер даже? Ооба, ошо Notion делечи, сайт катары кылып ошону жасап турабыз да, пока сиз ошону жасап койсоңор, ошону жасап койсоңор эле как раз кийинки шаг өтөсүңөр да. Аны жазабай туруп кийинки шаг өтүш кыйын болуп атпайбы азыр? Аттап кетеличи. Эң оңой жолу ооба. Мен бүгүн баарын ачып койдум да, мен хост немеси менен. Ошол жак сайтты толтуруп койсоңор уже сайтыңар баары болот. Анан кийин сайтты иштеткенде биякты документация катары колдонуп кете беребиз да. Жаңы пользователь келгенде сен тигине буну мына бияка жазып койдук деп азыр келечек колдонуп атпайбы? Ошентип эле кийин кайра Notion колдоно берсек болот да. Запистер биякта, сүрөт биякта деп, тапшырмаңар биякта деп. Ким суроо берем деп атты? Рахмат. Ай, саламатсызбы, сурасам болобу?
болот. Эми тиги мен бул проектиден башка дагы мед жардамдан башка эме Nomad Listке YouTube'га бөлүнгөн элем да. Анан аналог каналдарды изилдеп чыкпайм да. Ошо аналог каналдарга кандай каналды издеримди билбей атам да. Анан бүгүн 12ден кийин убактым бар да, ошо жак бүтүрүп салайын деген да. Ошону сизден билип алсам болобу, кандай каналдарды карап? Кыргызстан жөнүндө. Кыргызстан жөнүндө каналдар. Кыргызстандын немеси жаратылышы жөнүндө, туристтер жөнүндө. Ошондой каналдар барбы жокпу издеп, анан ошолорду эле. Мен ойлоп атпаймын, тиги Орел Река же дагы бирдемке башка каналдарды, зарубежныйларды караймбы эмне депчи, ошо түшүнүм жок болуп аткан да. Ошол Орел Решканы мисалы Кыргызстанга келген немесин кошуп койсо болот да. Видеосун. Ошо эмелер. Эки жолу келишти. Эки жолу келишти, ошону кошуп койсо болот. Рахмат, ошону тактап алайын деп аткам да. Так, мырзайым, мед жардамдын ноушун өзүм жаза алмай болмошойт. Баары ар кайсы проекттер.